Орозодо кантип туура тамактануу керек? Бул чыгарылышта сиздер орозодо кантип туура тамактануу боюнча маалымат аласыздар. Динде оозду курма менен ачуу керек деп айтыларын билебиз. Бир даана курма жетет. Табитке карап жей берсе болот. Жаңы бышканбы же кургатылганбы айырмасы жок. Курма ачкалыкты тез жоёт. Эгер ал жемиш жок болсо, суу ичиңиз. Эгер буга дагы мүмкүнчүлүк жок болсо, башка тамактар менен ача берсе болот. Динде ооз ачканда жана жапканда тамакты тое жебеш керек экендиги да баса белгиленген. Ошондой эле ооз өз убагында жабылып ачылышы керек. Кечинде жегеним жетет деп түндө тамакка турбай койгонго болбойт. Өтө кеч дагы ачпаңыз. Арам тамактар, ичимдиктер таптакыр тыюу салынган. Орозодо кантип чарчабай чаңкабай жүрүү керек деген суроо бар. Орозо мусулман үчүн 5 парыздын бири. Балакатка жеткен акыл эстүү оорубаган, дени сак адам кармаган оң. Орозо туткан адамдын жан дүйнөсүндө парзымды аткарып жатам деген сезим болгондуктан адам өтө деле суусап ачка болбойт. Орозону туура кармаса ден соолукка пайдалуу. Учурда бул боюнча көптөгөн иликтөөлөр жүргүзүлүп, адамдын ачка жүрүүсү да саламаттыкка пайдалуу экендиги аныкталган. Куранда медицина сыяктуу эле орозону кимдер кармаганга болору же болбой турганы айтылган. Илдети оорлор даарыланып жаткандыгына байланыштуу. Бала эмизгендер жана кош бойлуулар, өтө улгайган жана кичинекей балдар ачкалыкты көтөрө алышпайт. Алыс жакка чыгып жол азабын тарткандар келгенде улантса болот. Орозону биринчи кармап жаткан адам ачкачылыкка көнбөй калышы ыктымал, бирок бара-бара ага деле көнөт. Негизи орозо кармаган адамдын тамакка табити көп тарта бербейт. Ооз ачууда көбү чыныдагы сууну ууртап эле коюшат. Ошону толугу менен ичкен оң. Адам бир канча саат ачка жүргөндүктөн организмде суунун көлөмү азаят. Суу жуткандан кийин тамакты 20-30 мүнөттөн кийин жеш керек. Антпесе ички органдарга, бөтөнчө ашказанга күч келет. Муздак эмес, жылуураак суу ичкенге аракет кылыңыз. Оозду ачууда жана жабууда майлуу, камыр, таттуу, туздуу эт тамактарды ченеми менен жеңиз. Жеген тамактын көлөмү адамдын бой, салмак, жашына, тагыраагы, алына жараша болушу керек. Күнүнө 2 рет тамактануу ооз ачуу жана бекитүү зыян эмес. Себеби күн сайын бир нече рет азыктануу менен 2 жолу тое жеп коюу барабар болуп жатат. Болгону убакыттан гана айырма бар. Бир канча убакытка ачка жүрүүдө тескерисинче нерв системасынын иштөөсү жакшырат, зат алмашуу оңолот, иммунитет көтөрүлөт, денедеги шлактар чыгат, салмак азаят. Адамдын жашоодогу убактысы да үнөмдөлөт. Чындыгында курсакты тойгузууга эле канча убакыт сарптаарыбызды өзүбүз байкабай калабыз.